Саламатсыздарбы, мен атым Алия Чебекова, мен наставник жана инфопродюсер жана запись боюнча экспертмин. 99% мен канча 2,5 жылдан бери инфобизнесте иштеп, 99% адамдар онлайнга чыккысы келет, бирок эмнеден баштаарын билбейт. Окушту бирок чыгара албайт. Неге? Көп нерсени билем, бирок негедир чыга албай жатам. Же болбосо сатып атам, бирок бир болот, бир болбойт жана биздин жакшы көргөн сөзүбүз выгорание болуп, жакшы сатуулар болбой жатат дейт. Анын көп каталары бар. Мен өзүм жөнүндө бир сыра сиздерге айта кетейин. Мен 2,5 жылдан бери инфобизнесте иштейм. 3 китептин автору, мен 3 китеп жазып чыгардым. Бул бардыгы запуск боюнча. Биринчиси мен инфопродюсер деген продюсерлерге бул китептерим башынан аягына чейин кантип запуск кылабыз деп үйрөтүлөт. Экинчиси онлайн сетевик, бул сетевиктер үчүн кантип запуск кылабыз. Үчүнчүсү бул промпты для запуска, искусственный интеллект менен кантип запуск кылабыз. Бул акысыз сабактар мен сиздерге кантип оңой бат запуск кылабыз, ошонун жолдорун, кадамдарын сиздерге айтып кеттим. Өзүм жөнүндө айта кетсем, 1,5 миң точно запуск кылып келдим бүгүнкү күнгө чейин. Бул ар кандай ниша, нутрициолог, диетолог, таргетолог, байер, кайсы кандай ниша болбосун, любой нишаны кантип нөлдөн баштап миллион кирешиге чыкса болот. Мен ошол жолдорун билем. 5,000ден ашык окуучуларды окутуп чыктым. Көптөгөн продюсерлерди окутуп келем. Бүгүнкү күндө продюсерский центрим бар. Самара Каримова, Гузат Мамытбек, Little Kids жана сетевиктер, ушундай Шайру Рустемова деген күчтүү эксперттердин продюсери болдум. Билим эмнеге бизге керек? Анткени 2,5 жыл мен окуган нерсе бүгүнкү күндө ал нерселер иштебейт. Анткени ар бир 2 ай сайын, 1 ай сайын жаңы нерселер кошулуп турат. Мурункудай иштебейт. Жаңы нерселерди үйрөнүп алып, башкача сатканды үйрөнүшүбүз керек. Биринчиси курсуңарды, нишаңарды тандашыңар керек. Мен мисалы үчүн бизде дагы мондай ката кылышат да. Мен нутрициологду да окугам, мен байырды да окугам. Экөөнү тең жакшы билем деп туруп, экөөнү аралаштырып чыгарам же 2 бөлөк Instagram баракча алып чыгып, ошону чыгарам дейт. Бул чоң ката. Кийинки ката мисалы үчүн мынтип айтышат да. Мисалы мен психологияны окудум, азыр ошо психологияны үйрөтүп баштайм. Силер биринчи практикадан өткөрүшүңөр керек. Кээ бирөө мындай бар. Канча жылдан бери мисалы парикмахер болуп иштейт, өтө күчтүү адис, бирок онлайнда 0. Же болбосо мисалы тырмак жасайт, мындай офлайнда аябай жакшы, мисалы толтура карыдарлар бар, бирок онлайнда 0. 0дон баштап деле чыкса болот. 0дон баштап любой эксперт, эгерде сиз күчтүү эксперт болсоңуз, 0дон баштап чыксаңыздар болот. Биринчи сиз тандашыңыз керек. Мен массажистмин, мисалы массаж курсун алып чыгам. Мен авиакассир экспертимин, ошону алып чыгам. Мен сатуу менеджермин, сатуу менеджери боюнча курс алып чыгам деп, биринчи сиз тандайсыз. Эмне боюнча эмнени чыгарасыз. Мүмкүн сиз диетологсуз, таргетологсуз, мугалимсиз, шаар окуу боюнча экспертсиз. Ошол биринчи максат коесуңар. Мен ошол курсумду алып чыгып, онлайнда сатам, запуск кылам деген бир максат коесуңар. Биринчиси сиз өзүңүздүн эмнеңизди чыгарасыз, ошону тандап аласыз. Мисалы үчүн чат GPT менен кыска бат чыгарсаңыздар болот. Ушул жолун сиздерге айтып берейин. Неге мисалы биз кээ бирөө 2 жума жасаган нерсени биз деген 1 сааттын ичинде эле жасап коебуз. Анткени искусственный интеллект бүт барын ошол элейт. Биз билбеген адам өтө эле артта калабыз. Кантип биз телефонду мындай сөз түрдө WhatsApp'ты, телефонду билишибиз керек го. Азыр Mbank'ты сөз түрдө билишибиз керек, мисалы үчүн онлайн кошелектер менен колдонгонду билишибиз керек. Ошондой эле сөзсүз түрдө искусственный интеллект элдин баардыгы үйрөнүш керек. Ушунча жумушуңар жеңилдейт. Муну сиз кааласаңыз да, каалабасаңыз дагы үйрөнүшүңүз керек. Бирок эгерде сиз жөн эле искусственный интеллектти үйрөнүп алып, мисалы үчүн нейрофотосессия жасап, же болбосо цифровой аватар жасап, же болбосо бир кооз видеолорун жасасаңыз, ал эгерде сиздин максатыңыз жок болсо, эч кандай максатсыз эгерде ошону чыгарсаңыз, сизге кардар деле келбейт. Эгерде сиз мен курсумду чыгарам, мен курс ачам, мен ушул өзүмдүн эксперттилигимди көргөзөм, мен жеке брендимди жаратам, бирок ушул искусственный интеллектти колдонуп мен бат жасайм, оңой жасайм десеңиз, анда бул искусственный интеллект сизге жардам берет. Биринчиси биз тандап алдык, мисалы үчүн, мен деген массаж боюнча курс чыгарам, мен деген мисалы байер боюнча курсту чыгарам деп, сиз ошол курсту тандап уже чыгарып койдуңуз. Кийинки кадам бул максаттуу аудиторияны издейбиз. Ким сиздин максаттуу аудиторияңар ким? Мурун эски метод менен караганда бул целевая аудитория дегенде биз сторис аркылуу сиз кайсы жерден жазып коюңуз, сиз эмне иш кыласыз жазып коюңуз, сиз канча жаштасыз деп опрос кылып атып, биз максаттуу аудиториябызды көрө алчубуз. Бүгүнкү күндө биз максаттуу аудиториябызды искусственный интеллект аркылуу 1 минуттан ичинде сиздин максаттуу аудиторияңыз ким экен бат эле билип коебуз. Аны 1 минуттан ичинде чыгарсаңыздар
болот. Жана менин промпты для запуска деген китебин ичинде бардыгы бар. Кыска бул промпт болот. 1 минуттан ичинде киргизсеңиздер эле 1 минут ичинде максаттуу аудиторияңыз ким, алардын кандай коркулары бар, алардын кандай каршылыктары бар, алардын кандай каалоолору бар, ошонун бүт баарын сиздерге чыгарып берет. Ошо максаттуу аудитория эмнеге биз кимге reels тартатабыз? Жөн эле reels тарта бербейбиз. Мисалы үчүн максаттуу аудиторияңыздын каалоосу, мисалы каршылыктар ушундай болсо, ошого жараша биз reels тартып чыгабыз. Менин коркум бар, мен онлайнга чыгкым келет, бирок коркотам десе, ошого жараша reelsтерин чыгарып берет. Каршылыктары бар болсо, ошого жараша reels чыгарасыңар. Ошондо сиздин аудиторияңар чоңойот, сиздин адамдарыңар көбөйөт, сизге көбүрөөк адамдар келе башташат. Целевая аудитория деген ошол. Кийинкиси анализ конкурентов. Мурун эски метод менен караганда анализдерди, мисалы конкуренттерди анализдөө бул маркетингке кирет. Мисалы үчүн мен мурда иштеп жүргөндө мисалы байерди чыгардым. Мен байер боюнча эксперт эмесмин. Мисалы Pinduodo, Taobao анан эмне деген немеге арраң тилим келчи. Анткени мен ал боюнча адис эмесмин, эксперт эмесмин. Мен эмне кылдым? Анализ конкурентов кылдым. Бул продюсерлердин жумушу, продюсер катары мен 5 конкурентти карап, алардын баракчаларын анализдеп чыгам. Алардын сүрөттөрү кандай экен, рилстери кандай экен, стористери кандай экен, комментарияга эмне деп жазышат экен, курстары кандай экен. 5 менин ошо экспертимдин 5 конкуренттин инстаграмын анализдеп чыгам. Буга мен мурун 5 саат, минимум 5 саат кетет. Силер дагы бир-бирден анализдеп көргүлө, канча саатыңар кетет экен көрөсүздөр. Менин курсумда искусственный интеллект менен азыр менин окуучуларым жана мен ушул нерсени 1 минутанын ичинде кылабыз. Элестетсеңиз, 5 саатта кылган нерсени 1 минутада кыласыңар. Даяр промпт берем, текст, мисалы, ошол текстти окуучуларым киргизет, киргизгенде эле 1 минуттан ичинде анализдер, конкуренттерди анализдеп берет, жана астында источники деп жазылат. Ал жерде кимдерди анализ кылганын дагы ChatGPT сиздерге көргөзүп берет. Элестетсеңиз, аны эмнеге керек? Мисалы, англис тил адисине, мисалы, мен 6 миллионго курсын сатып бердим. Мен англис тил боюнча адис эмесмин. Мен эмне кылдым? Мен башка конкуренттерге кирип, алардын баракчаларын көрүп, инстаграмдарын көрүп, алар кандай ката кылып атат, эмне кылып атат, ошолордун көрүп, кандай плюстары бар. Ал мисалы анализ дегенде дагы адамдар мисалы үчүн жакшы идея алып кетет да, ошол жерден идеяларды алып, англис тил курсын адисине 6 миллионго курсын сатып бердим. Байер экспертиме 4 миллионго курсын сатып бердим. Элестетсеңиз, туура анализ кылсаңыз, сонун кирежеге чыксаңыздар болот. Кийинкиси соц тармактарды упаковка кылышыңар керек. Соц тармак деген бул азыркы айткандай килейген базар. Мисалы, Дордойдо место алып атпайбызбы? Биз контейнерлерди мурун алып чыгыппыз, $1000, $2000, $3000 контейнер алабыз, ошол жерге товарыбызды коюп, анан сатабыз деп. Инстаграм деле ошондой элестете бергиле. $1000, $2000, $5000 сиздерге контейнер ачып алып сат деп атат, биз ошону менен колдонбой атабыз. Инстаграмы жок бүгүнкү күндө болбойт. Мисалы үчүн келечекте алтыны бар, күмүшү бар адам бай болбойт, подписчиги бар адам бай болот. Ошондуктан азыртадан эле Instagram баракчаңызды карап, подписчиктериңерди көбөйткөнгө аракет кылыңыздар. Instagram баракча, TikTok жакшы иштейт, VPN менен деле иштесеңиз болот, YouTube аркылуу, Facebook аркылуу баардык соц тармактарыңарды ахват кылышыңар керек. Telegramдан өзүнчө бир аккаунт ачып алып, аны дагы Instagramдай кылып алып барышыңар керек. Анткени чаптаган адам, мисалы мен кирпик чаптайын деп атам, сиз биринчи Instagram баракчаны карайсыз. Мисалы, бирөөнүн Instagramы страшный, чала сүрөттөр кирилген, бирөөнүн Instagramны кооз, музыка менен, мисалы, онун кирпиктери ачылып аткан, ушундай. Албетте сиз кооз Instagramдагы кооз экспертти тандап алып аласыз. Же кимге барат элеңиз? Instagramы страшный экспертке барасызбы? Албетте Instagramы сонун көрүнгөн экспертке барасыз. Мүмкүн Instagramы страшный, Instagramы начар болгон адам Кыргызстан боюнча эң жакшы кирпик чаптаган адам. Бирок ал Instagramны жакшы алып барбаган үчүн, же болбосо SMM менен иштебеген үчүн ал кардар жоготот. Биз жакшы визуалды жакшы көрөт адамдар. Жакшы Instagram алып барган, мүмкүн ал новичок кирпикти мындай жакшы деле жасабайт, биз баары бир деле визуалы жакшы болгон үчүн жакшы Instagramга барабыз. Ошондуктан сиз ойлонушуңуз керек. Instagram баракчаңыз кандай кооз болсо, ошончо сиздерге кардар келет. Эгерде Instagramыңыз начар болсо, сиз кардарларды ошол жерге сиздин курсуңузга жетелекте эле уже жоготуп аласыздар. Соц тармактарды дагы кандай упаковка кылыш керек? Ал жерде да мен сиздерге даяр промпт берем. Бул китепте дагы бул нерсе бар. Менин окуучуларым 1 минуттан ичинде Instagramда упаковка кылат. Мисалы, мурун SMMдер же сиз өзүңүз бир күн кечке ал баракчаңарды упаковка кылсаңыз, азыр искусственный интеллект аркылуу 1 минутада анын бардыгын жасап койсо болот. Курсту упаковка кылуу, курстун программасын жазуу, мисалы, бирөөгө курс жазып берүү деле 10 000, 60 000 болчу мурун.
Азыр искусственный интеллект менен, туура промпт менен, туура методология менен сиз 1 минуттын ичинде курс жаза аласыз. Элестетсеңиз, ал ошол курсту алып алып, сону кылып тартасыңар, анын курсун жакшынакай кылып кет курска киргизсеңер болот, же Telegram канал, же YouTube, же закрытый Instagram каналга сонун сатуучу курсуңарды тартып, жазып киргизип, эксперттүү видеоңузду киргизип, эксперттүүлүгүңүздү көргөзүп, адамдарга жеткирип, ушундай видеолорду курстарыңарды тартасыңар. Ал курстарды упаковка кыласыңар. Воронка, сатуу воронкасын тандайбыз. Бул өтө маанилүү, анткени көпчүлүгү ушул жерде такалат. Мисалы үчүн, курс чыгарам десеңиз, эгерде сиз туура эмес воронканы тандасаңыз, сиздин сатууңуз туура эмес болуп калат. Мисалы үчүн, сиз мастер-класс уюштурууңуз келатат, сиздин курсуңуз 1000 сом, 2000 сом. Мисалы 50 киши чогултсаңыз, курсуңуз 1000 сомдон болсо, баардыгы 50 адам тең сатып албайт, ашып кетсе 10-20% адам сатып алат. Ошондо 20 адам алса, 20 000 сом. Сиздин таргетиңизге кетет, убактыңыз кетет, залга төлөшүңүз керек. Сиз деген расходко эле акча төлөп каласыңар, даже расходко дагы акчаңыз чыкпай калат. Эгерде сиз мастер-класста арзан курсуңузду сатсаңыз, анда бул сиз минуска артка кетесиз. Кийинкиси, сиз мисалы үчүн вебинар өткөрөсүз. Вебинарда кымбат продуктуңар, сизди адамдар жакшы тааный элек, көрө элек, биле элек, бирок сиз кымбат курсуңузду сатып жатсаңыз, ал жерде дагы сиздин курсуңузду албай калышы мүмкүн. Же болбосо вебинардан кийин дагы бир касаниялерди кылыш керек, анын дагы жолдору бар. Түз сатуу кыласыз, түз сатууда дагы сатуу менеджерлерге берип коесуңар, ал менеджер же байланышпайт, же болбосо өзүнүн баалуулугун жеткирип бербейт, сиз менеджерлериңерди даярлаган эмессиңер. Эгерде сизде дагы ушундай бир нюанстар бар болсо, анда сиз кайра деле артка кетесиз. Эгерде сиз мини продукт разборлорду, эгерде сиз туура воронка тандасаңыз, сиздин воронка сатууларыңыз жакшы болот. Туура воронканы кандай? Эгерде сиз кымбат чекке сатсаңыз, аны консультация аркылуу сатыңыз, диагностика аркылуу сатыңыз, разбор аркылуу сатыңыз. Эгерде сиздин чектериңер средний же болбосо высокий болсо, анда мастер-класс аркылуу да сатсаңар болот. Эгерде сиздин курсуңуз арзан болсо, анда сиз деген вебинар аркылуу сатсаңыз болот. Бирок силердин подписчиктер аз болсо, анда сиздерге вебинар өткөрүүнүн кереги жок. Сиз прямой продажа кылып сатышыңыздар керек. Эгерде сиз мастер-класс уюштурсаңыз, албетте ал сиздин брендиңизди көтөрөт. Бирок эгерде сиз масштаб кааласаңыз, мастер-класс, андан кийин вебинар, андан кийин диагностика, консультация, прямой продажа, ушунун баардыгын колдонуш керек. Мурун бир эле мастер-класс менен сатууларды кылып коюш керек. Азыр ушундай касаниялерди өтө көп кылыш керек. Трафик, албетте сиз сатуу үчүн ушул воронканы тандадыңыз, все, мен мастер-класс аркылуу сатам, андан кийин мындай кылып туруп, путь клиента деп кардарлар кайсы жол менен өткөрүп, анан кайсы жерден сиз сатууларды кыласыңар, ошонун баардыгын жазып чийип өткөндөн кийин сиз уже кийинкисин ойлоносуз. Трафик бул адамдарды алып келесиз. Мисалы мастер-класс уюштурганга аны зал чогултуш керек, чоң зал. Холодный аудитория, суук, башка холодный аудитория, жана Instagram баракчаңарды дагы аудиторияңарды чогултуп алып, мастер-класска чакырсаңыздар болот. Ага сизге трафик керек. Бул трафик каяктан келет? Трафик деген бул номерлер, лидтер, кардарлар. Ал эмне боюнча келет? Бул таргет аркылуу келет, TikTok аркылуу келет, Reels аркылуу, прогрев аркылуу, же болбосо блогерлер сизди реклама кылат. Толтура сиздерге трафиктер келет. Бул трафикти ойлонушуңуз керек. Ал трафик жакшы келиш үчүн дагы сиздерге бул жерде нейросеть керек. Нейросеть менен жакшы, кызыктуу рилстериңерди тартып, кызыктуу сүрөттөрүңөрдү чыгарып, кызыктуу идеяларды дагы ошо видеого, рилске эмне чыгарам деп идеяны дагы сиздерге искусственный интеллект берет. Ошо искусственный интеллекттен үйрөнүп алып, сиздер жакшы трафиктериңерди алып келсеңиздер болот. Мастер-класс өткөрөсүңөр, же вебинар өткөрөсүңөр, же консультация кыласыңар. Кандай өткөрүш керек? Ал адамдарды чогултасыз, ошол жерден сатуу. Көбүрө мастер-класс деп эле мастер-класс өткөрөт көп эле адамдар. Бирок именно мастер-класста сатууларды кылыш керек. Өзүңүздүн балыңыз, ал адамдар уже келип, уже отуруп сизди угуп атат. Ошол жерден сизди көрдү, сизди түшүндү, ошол жерден жакшы сатуу кылышыңыздар керек. Вебинар өтөсүз. Мисалы вебинар өткөргөнгө аны деле даярланышыңыз керек. Сатуу убакыты канча? Мисалы мастер-класстан сатууну минимум 40 мүнөт, жарым саат биз сатууга ушунча убакыт кетиребиз. Кээ болсо мындай 5 мүнөт деле өткөрүп салат. Бул сатуунун мисалы чоң катасы. Кээ болсо мисалы сатуу вебинардан деле кыска өтүп кетет. Ошол жерде 40 мүнөт, жарым саат ошо курсуңуздун баалуулугун жеткирип айтып бергенде гана сатуулар болот. Жана ошол бул ошо мероприятие өткөрдүңүз, анын дагы даяр промптору бар. Элестетсеңиз, мастер-классты кандай өткөрөбүз, ал жерде эмне деп сүйлөйбүз, слайддардын темасы, жана ошо вебинардын темасы, сайттардын темасы, ошонун бүт барын, скрипттердин бүт барын ошо искусственный интеллект аркылуу бүт барын даярласаңыздар болот. Даже мастер-класс менен вебинарда слайддарды гамма аркылуу презентация кылсаңыз болот. Искусственный интеллект аркылуу мондай презентацияны
1 минутанын ичинде чыгарсаңыздар болот. 1 минутанын ичинде ушундай презентация менен мастер-класс уюштуруп ушинтип сатсаңыздар болот. Мисалы үчүн сатууларды кылуу үчүн сиз кандай ошо мастер-класстан, вебинардан, диагностика, консультация 28 түрү бар сатуунун. Ошонун бүт баарын сатууларын кылып бүткөндөн кийин уже сатуулар бүттү, сиздерде кийин дажим кылышыңыздар керек. Ал дажимдарды кылуу үчүн касанияларды кылыш керек. То есть лид магнит бул жерде акысыз сабактарды беришиңер керек. Биринчи сабак, экинчи сабак деп туруп, азыр сатуу башкача, алтындар мурун сатуулар башкача болчу, азыр башкача. Көрдүңүзбү? Искусственный интеллекттин сиз өзүн эле үйрөнсөңүз, бул сизге аз болот. Же болбосо жөн эле запуск үйрөнсөңүз, бул дагы ташбакадай запуск кыласыз. Эгерде сиз искусственный интеллектти билсеңиз, запускты билсеңиз жана автоматизацияны билсеңиз, сатууларыңыз өтө жакшы болот. Мисалы үчүн сиз ушунун баардыгын кылдыңыз, мастер-класс уюштурдуңуз, анан вебинар уюштурдуңуз, анан авто вебинар кылып туруп, бир күндө 1-2 жолу күнүгө вебинар өткөрсөңүз, ошондо менин курсум 10x болгон. Элестесеңиз, мен курстарым 10 эсе көп саткам. Эгерде сиз дагы ушундай чоң сатууларды кааласаңыз, мен сиздерди өзүмдүн про запуск нейроворонки деген курсума чакырам. Ал курста сиздер деген 0дон баштап бардыгын үйрөнө аласыздар. Жана бат башкалар мисалы үчүн 2 неделяда кылган, 2 жумада кылган нерсени сиздер кыска мөөнөттө бир сааттын ичинде полный запуска даярланасыз жана запустарды кылып кетесиз. Эгерде сиз дагы ушул нерселерди үйрөнгүңүз келсе, сиз дагы ушундай запустарды кылгыңыз келсе, мен өзүмдүн сиздерди курсума чакырам. Ал курс кимдер үчүн? Эксперттер үчүн. Өзүмдү чыгарам, өзүмдүн курстарымды чыгарам дегендер үчүн, сетевиктер үчүн, мен өзүм башкача алып барам, башкача чыгарам, башкача чыгам дегендер үчүн, жана SMM, мобилограф, фрилансерлер үчүн, насаатчылар үчүн, наставниктер жаңы нерсени киргизип, өзүңөрдүн окуучуларыңарды жаңы нерсеге үйрөтүңүз. Сатуу менеджерлерге жаңы нерсени үйрөнүңүз, сатууну үйрөнүңүз. Мен бул жерде бүт баарын үйрөтөм. Менин курсум 3кө бөлүнөт. Биринчиси бул маркетинг, мен азыр сиздерге айткан маркетингке кирет. Кийинкиси полный нейросетти үйрөнөсүңөр. Нейросеттин түрүн үйрөтөм мен сизге. Үчүнчүсү бул автоматизация. Ушул баардыгын берип, кантип автоматтуу түрдө биз сатууларды кыла алабыз. Автоматтык түрдө сатууларды кылсак болот. Эми ушунун баарын закреплять этип берейин сиздерге. Биринчиси биз курс тандайбыз, нишабызды тандайбыз, кайсы курсту сатабыз. Кийинкиси максаттуу аудиторияны көрөбүз, кимдер үчүн биз ушу баракчаларыбызды алып барышыбыз керек. Кийинкиси анализ конкурентов, башка конкуренттердин бааларын, башка конкуренттердин эмне кылып аткандарын көрөбүз. Кийинкиси соц тармактарды упаковка кылабыз. Кийинкиси болсо курсту упаковка кылабыз, курс жазабыз, тартабыз, чыгарабыз. Ошол курс даяр болгондон кийин воронка тандайбыз, кантип сатабыз. Воронка, сатуу воронкаларын тандагандан кийин уже мастер-класс же вебинар ошолорду өткөрөбүз. Сатууларды кылып, анан дажымдарды кылабыз. Вот ошондо сиздерде сонун запуск болот. Мунун баарын кантип кылыш керек, кантип жазыш керек, кандай инструменттерди колдонуш керек, кантип оңой кылыш керек, ушунун баардыгын албетте мен сиздерге бир сабакта түшүндүрүп бере албайм. Муну 1 ай окуш керек. Менин продюсерлерим вообще 2 ай окушат. Эгерде сиз дагы ушул нерсеге кызыксаңыз, өзгөчө башкача бир запуск кылгыңыз келсе, бул жерде анкета калтырып коем. Ошо анкетаны толтурсаңыздар болот. Же сизге номер менен сөзсүз түрдө менеджерлер байланышат. Эгерде сизге кызык болсо, анкета толтуруп коюңуз. Мен азыр өзүм диагностика жүргүзүп атам, өзүм консультация берип атам. Сиздерге жараша, өзүңүздүн курсуңузга, программаңызга жараша мен сиздерге консультация өтүп берем. Эгерде сизге кызык болсо, консультация деп жазыңыз.